Экинчи бөлүм. Ушундан кийин Дөөт Теңирден Жүйүт шаарларынын бирине барсам болобу деп сурады. Теңир ага баргын деди. Дөөт дагы кайсынысына барайын деп сурады. Ал Хебронго деп жооп берди. Дөөт өзүнүн эки аялы Израилдик Акинаам жана мурун Навалдын аялы болгон Кармелдик Абигейл менен ошол жакка бет алды. Дөөт өзүнүн жанындагы кишилерди, алардын ар биринин үй бүлөсүн Хеброн шаарына отурукташтырды. Ошондо Жүйүт эркектери келип, Дөөттү ошол жерде майлап, Жүйүт тукумуна падыша кылышты. Шабулду Гилаттык Жабештин тургундары көргө коюшканын Дөөткө билдиришти. Дөөт Гилаттык Жабештин тургундарына элчилерди жөнөтүп, мындай деп айттырды: «Мырзаңар Шабулга ушундай ырайым кылып, аны көргө койгонуңар үчүн Теңир силерге батасын берсин. Ушул күндө Теңир силерге ырайымын жана ишенимдүүлүгүн көрсөтсүн. Ушундай кылганыңар үчүн мен да силерге жакшылык кылам. Эми силер кайраттуу, бекем болгула. Мырзаңар Шабул өлдү. Мени болсо жүйүттөр өздөрүнө падыша кылып майлашты». Бирок Шабулдун аскер башчысы Нейр уулу Абенер Шабулдун уулу Ишпошетти алып, аны Маханаимге алып келди. Ал аны Гилаттын, Ашурдун, Израилдин, Эпраимдин, Бенжаминдин жана бүт Исраилдин үстүнөн падыша кылды. Шабулдун уулу Ишпошет Исраилга падыша болгондо 40 жашта эле. Ал 2 жыл падышачылык кылды. Жүйүттөр гана Дөөт менен калышты. Дөөт Хеброндо жүйүттөргө бардыгы болуп 7 жыл, 6 ай падышачылык кылды. Нейр уулу Абенер жана Шабул уулу Ишпошеттин кулдары Маханаимден чыгып Гибонго келишти. Серуянын уулу Жояб да Дөөттүн кулдары менен чыгып Гибон көлмөсүнүн жанында жолугушту. Тигилер көлмөнүн аркы өйүзүнө, булар берки өйүзүнө жайгашышты. Абенер Жоябка: «Жигиттер туруп, биздин алдыбызда тамаша курушсун» деди. Жояб: «Болуптур, турушсун» деди. Ошондо Шабулдун уулу Ишпошет тараптан Бенжаминдик 12 жигит, Дөөттүн кулдарынын ичинен 12 адам туруп барышты. Алар бири-бирин баштан кармап, бири-бирин капталга кылыч менен сайып, бирге өлүштү. Ошондон улам Гибондогу бул жер Хелхат ат-Сурим деп аталып калды. Ошол күнү катуу кыргын болду. Абенер Исраилдык кишилер менен бирге Дөөттүн кулдары тарабынан кыйроого учурады. Ал жерде Серуянын 3 уулу бар болчу: Жояб, Абышай жана Асаял. Асаял талаадагы жейрендей тез чуркачу. Абенердин изинен оңго да, солго да бурулбай, Асаял Абенердин артынан кууду. Абенер артына кылчайып карап: «Бул сенсиңби, Асаял?» деп сурады. Тиги: «Менмин» деди. Абенер ага: «Оңго же солго бурулуп кет, уландардын арасынан бирөөнү тандап, анын куралын ал» деди. Бирок Асаял андан калгысы келбеди. Абенер Асаялге дагы бир жолу: «Кууганыңды токтот, болбосо сени жерге сулатып салам. Анан бир тууганың Жоябты кайсы бетим менен карайм» деди. Бирок тиги калгысы келген жок. Ошондо Абенер найзанын арткы учу менен аны ичке урду. Найза анын ичин тешип өттү. Ал ошол жерге жыгылып жан берди. Асаял жыгылып өлгөн жерден өткөндөрдүн баары токтоп өтүп жатышты. Ошондо Жояб менен Абышай Абенердин артынан түшүштү. Алар Гибон чөлүнө кетчү жолдогу Гияхтын бет маңдайындагы Айма дөңсөөсүнө келгенде күн батып калган. Бенжаминдиктер Абенердин тегерегине бир топ болуп чогулуп, бир дөбөнүн чокусуна турушту. Абенер Жоябка мындай деп кыйкырды: «Дайыма эле кылычтан кырыла беребизби? Же мунун акыры кайгы менен бүтөөрүн билбейсиңби? Бир туугандарыңардын артынан куубагыла деп элге качанкыга чейин айтпайсың?» Жояб: «Кудай тирүү, сен башкача сүйлөгөндө алар өз бир туугандарынын артынан кууганын эртең менен эле токтотушмак» деди. Жояб сурнайын алып тартканда элдин баары токтоп, исраилдыктарды андан ары куубай калышты. Салгылаш токтоду. Абенер болсо өз кишилери менен түзөң аркылуу түнү бою жүрүп отуруп, Иорданды кечип өтүп, Битронду аралап өтүп, Маханаимге келди. Жояб Абенерди кууганын токтотуп, кайтып келди да өз кишилерин чогултту. Дөөттүн кулдарынан Асаялдын башка 19 адам кемигенин тактады.
Дөөттүн кулдары болсо бенжеминдиктер менен Абенердин кишилерин өлтүрүштү. Алардын 360 кишиси өлдү. Асаэлди Бетлехемдеги өз атасынын мүрзөсүнө алып барып коюшту. Жояб болсо өз кишилери менен түнү бою жол жүрүп, таңга маал Хебронго келди.